мындай ченем Россия Федерациясында да жок. Ошол башында Россия Федерациясынан алынган мыйзам долбоору деп көп айтып чыгышты. Ошол юрист, адвокат катары айтат элем. Ар бир жаранга ошол эгер туура эмес маалымат тарката турган болсо, ошол кастыкты козутуу же болбосо бийликти өкүлдө бийликти күч менен басып алуу беренелери менен мындай карата сөздөр боло турган болсо, ал жоопко тартылып жатышат да туура. Жөн эле бир хайп үчүн же болбосо бир кандайдыр бир мындай кызыкчылык болбосо дагы бир жөн эле адамдардын укугун тебелеп же болбосо жеке жашоосуна кийлигишип ошондой бир маселелерге мындай чектөө кирип калат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда конокто Медиа Полиси институтунун адвокаты Нурбек Сыдыков болмокчу. Нурбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Биз бүгүн ушул сиз менен жогорку кеңешке ЖМКлар боюнча мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы сунушталып жатат. Биз ушул боюнча сүйлөшөлү деп атабыз да. Негизи эле ушул мыйзам долбооруна токтолуп кетсеңиз. Биринчиден, бул мыйзам долбоорду жумушчу топ мындай компромисстүү түрүн дайындап чыкты. Биринчи ирет ушул Маданият министрлигинин кызматкерлерине, алардын жетекчисине ушул ыраазычылык билдирип кетейин дедим эле. Ошо өлкө башчыбыздын мындай буйругун так аткарып, ошо медиа сектордун баарын чакырып, өкүлдөрдү чакырып, ушул дыкат талдап мыйзам долбоорун албетте бир мындай ар тараптуу сунуш пикирлер болду, айрым ченемдер боюнча талаштар болду. Бирок мындай бир компромисстүү бир вариантын даярдаганга Маданият министрлигинин кызматкерлери толук мүмкүнчүлүк беришти. Жума сайын бир 3 ай, 4 ай чогулуп, мындай мүмкүнчүлүк аябай жакшы берди. Ошо өздөрүнүн чоң залын, кээ бирки күндөрү ошо музейдин залдарын берип, ошондой бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү берди да. Мыйзам долбооруна токтолуп кетсем, бул бир мындай компромисстүү вариант деп айтсак болот. Бир идеалдуу деп айтыштан да азыр биз алыспыз. Албетте бир идеалдуу документ дагы болушу да мүмкүн эмес. Ошентсе дагы бир канча бир алдыга мындай жылыштар болуп, бул мыйзам долбоору мындай аз да болсо прогрессивдүү мыйзам долбоору деп ойлойт элем, өзүм жеке оюм. Себеби дегенде башкы баягы долбоордо ошол массалык маалымат каражаттарынын айрым бир укуктары, ошо журналисттердин айрым бир укуктары мындай жакшы жазылбай калган, же болбосо бир практика жүзүнө келгенде бир кемсинтүүлөр болуп калышы мүмкүн болчу деп да мындай ойлойт элем. Мисалга алганда ошол жанагы сетевое издание деп коебуз, ошолорду сөзсүз түрдө каттоодон өтүш керек деген мындай мыйзам долбоордо бар эле башкы редакцияларында. Ошол андан кийин ошол мындай ченем Россия Федерациясында да жок. Ошол башында Россия Федерациясынан алынган мыйзам долбоору деп көп айтып чыгышты. Ошол жерде дагы мисалы ушул сетевое издание мындай өз ыктыяры менен гана массалык маалымат каражат катары өздөрү
регистрациядан өтүшү мүмкүн да. Ошол берене бизде мурунку ушул 6 вариант, өзү бир баш аягы 7 вариант мыйзам долбоору болду да. Анан ушул 6 вариантка чейин ушул сөзсүз түрдө каттоодон өтүш керек. Анан кийин каттоодон мисалы өтпөсө андай каражаттар, массалык маалымат каражаттары катары иштеп, такыр мындай маалымат таратууга укугу жок дегенге чейин мындай алып барып келген. Анан эми азыр ушул уюлдук байланыш, интернет байланыш аябай өркүндөгөнүнөн бул маселе мындай кичине туура эмес болуп калмак. Себеби дегенде ушу массалык маалымат каражаттары катары өзүн көрсөтө турган мындай уюмдар ошол деңгээлге жетиш керек деп ойлойбуз да. Мисалы 2-3 киши мындай топтолуп, анан кийин маалымат тарката турган болсо, аны ошол деңгээлге ошондой биз редакция болдук, ошондой жоопкерчиликти алабыз, ошентип өзүн жарыялай турган болсо кана өз ыктыяры менен ушу массалык маалымат каражаттары катары өзүн катташ керек. Эгерде андай жоопкерчиликке ала албай эле мындай кандайдыр бир блог же болбосо кандайдыр бир маселени эле ортосунда эле бир маалымат тарката турган болсо, аны массалык маалымат каражаттары деп аташ мындай кичине туура эмес да болуп калышы мүмкүн да. Анан бул жерде эми көпчүлүгү айтып жатышты, мындай топтун же уюмдун массалык маалымат каражаттарына каражат катары эгер катталбаса, анда жоопкерчилик жок депчи. Ошол юрист, адвокат катары айтат элем, ар бир жаранга ушул эгер туура эмес маалымат тарката турган болсо, ушул кастыкты козутуу же болбосо бийликти күч менен басып алуу беренелери менен мындай карата сөздөр боло турган болсо, ал жоопко тартылып жатышат да туура. Ошондуктан мындай жоопкерчилик болбойт дегенден биз алыспыз. Эми массалык маалымат каражаттары катары уюм бул бир өздөрүн ошол элге таанымда турган, өз деңгээлине жеткенде ушул массалык маалымат каражаттары катары өзүн катташ керек деп ошол позицияда турдук. Ушу 7-чи акыркы вариантында бизге берилген ушу мүмкүнчүлүк, ошол өлкө башчы тарабынан да берилген мүмкүнчүлүк деп дагы айтсак болот. Ошол сетевое издание дейби, же болбосо интернет издание дейби, булар өз ыктыяры менен ошо каттоодон да өтсө болот, массалык маалымат каражат катары каттоодон да өтпөй ишин алып барса болот, бирок мыйзам чегинде албетте. Дагы бир маселелер боюнча ошол бул жерде юстиция министрлигинин ыйгарым укуктары боюнча, мисалы, эгерде мындай калп жолу менен ошол каттоодон өткөн боло турган болсо, юстиция министрлиги өзү эле жокко чыгара турган да ченемдер бар болчу. Ал боюнча да кызуу талкуулар болду. Азыр соттун гана чечими менен ошо жокко чыгышы мүмкүн. Мындай ишмердүүлүк, массалык маалымат каражаттын ишмердүүлүгү. Андан тышкары ушул массалык маалымат каражаттын ишмердүүлүгүн убактылуу токтотуу деген дагы ошо сот карап бир кандайдыр бир талаш тартышты карап турган болсо, ошол жерден дагы ишин убактылуу токтотконго мүмкүнчүлүк бар деп дагы көрсөткөн. Ал ченем дагы алынды. Эми бул башка уюмдарды дагы мындай массалык маалымат каражатына байланышпаган уюмдарды эле мындай сот талашында боло турган болсо, бул бир ошол ишмердүүлүгүнө карата бир маселелер болгон болсо, ошондо гана
убактылуу жабылып туруш керек же иштебей туруш керек деген бул эми жарандык процессуалдык кодексте каралган маселелер да. Ал бул мыйзам долбоорунда болбош керек деп так ошо бул жакка да өзгөртүүлөр кирди да. Андан тышкары бүгүнкү мыйзамда дагы анан ошо 6 вариант мыйзам долбоорунда дагы кайсыл учурда ошол жалпыга маалымат каражаты жабылыш керек, мажбурдуу түрдө жабылыш керек деген ошого так бир мындай неме жок болчу. Ошо мыйзамдарды, конституцияны бузса деген мындай чоң өтө бир мындай жалпылап жазылган болчу. Эми мисалы ошол светофордон өтүп кетсең деле мыйзам бузуу да. Анан эми бул кайсыл учурда ошо жабылыш керек деген дагы так бул жерге дагы жазылды. Ошол эле экстремисттик материалдарды жайылтуу боюнча, жаш балдарга баягы туура келбеген ошо порнографический материалдар боюнча ошогон баягы өтө оор мындай атайын же болбосо системативдүү түрдө ушундай бир жасалган иштер болсо, анда сөзсүз түрдө андай массалык маалымат каражаты жабылыш керек. Соттун чечими менен болобу, кандай бир неме менен болобу, ошол учурлар мындай тагыраак жазылып көрсөтүлдү. Анан бир өтө бир жакшы прогрессивдүү бир ошол мыйзам долбоорунун маселеси коомдук кызыкчылык. Коомдук кызыкчылык деп биринчи ошол мыйзамда каралып көрсөтүлдү. Себеби дегенде эми бул журналисттерге мындайча айтканда бир жобо десек да болот. Жөн эле бир хайп үчүн же болбосо бир кандайдыр бир мындай кызыкчылык болбосо дагы бир жөн эле адамдардын укугун тебелеп же болбосо жеке жашоосуна кийлишип ошондой бир маселелерге мындай чектөө кирип калат. Ошондой түшүнүшүбүз керек да. Коомдук кызыкчылык кана болгон учурда бирөөнүн ушул жашоосуна же болбосо ушул болобу болбойбу деп дайыма анализ менен же болбосо жеке мүлкүнө кирүү мүмкүнчүлүгү барбы деп ошол мындай орусча айтканда призмасынан карап гана маселе чечилиши мүмкүн да. Ошол эле кезде эгерде суроо талап ошол журналист тарабынан же болбосо жалпыга маалымат каражаттары тарабынан суроо талаптар болуп же болбосо ушул кирүүгө көрүүгө маселе турган болсо, ошол коомдук кызыкчылык бар болгон болсо, ошол мамлекеттик орган болобу, муниципалдык орган болобу, ал мүмкүнчүлүк бериш керек, көрсөтүш керек деген дагы мындай прогрессивдүү норма кирди. Ал боюнча ошол коомдук кызыкчылык эмне деген дагы анын дагы түшүндүрмөсү мындай көрсөтүлдү да. Мындайча айтканда журналисттерге жол жобо, курал, ошол эле кезде кайсыл чектен чыкпаш керек деген дагы мындай тагыраак маселе көрсөтүлдү да. Эми бул кечиресиз, бул нерсе иликтөөчү журналисттерге мындай тоскоолдук жаратпайбы? Жок, иликтөөчү журналисттерге тоскоолдук жаратпайт. Эгерде ал коомдук кызыкчылык боло турган болсо, албетте ал ишти алып барылыш керек. Ошол коррупцияга каршы, коррупция бул коомдук кызыкчылык, ошол коомдун өнүгүүсүнө таасир эткен эң бир мындай маселе. Бирок бул сөзсүз түрдө ошону канчалык коомго, коомдук кызыкчылыгы бар деп, коомго керектигин карап, ошол маселеден карап анализдеп көрүш керек экен. Ар бир немесинде караш керек болот.
Анан буга чейин ошо бул 7 варианты да мыйзам долбоорунунчу анан буга чейин көп талкууланып келген чындыгында. Анан эсиңиздеби ушу журналисттик коомчулукка айтып чыкканда биз сунуштаган сунуштамалар эске алынбай калыптыр депчи. Ошол нерсеге токтолуп кетсеңиз, мисалы ошол талкууда сунушталган сунуштардын баардыгы эске алындыбы? Мисалы кайсылар эске алынбай калды, эгер болсо? Эске алынганы дагы бир жерин айтайын сиздерге. Мыйзам долбоорунда буга чейинки варианттарында ошол сөзсүз түрдө ошол мамлекеттик органдар, анын ичинде жогорку кеңеш, башка бүт органдар массалык маалымат каражаттарын киргизүүдө, ошо журналисттерин киргизүүдө аккредитациядан өткөн гана массалык маалымат каражатынын өкүлдөрүн, журналисттерин киргизүүгө милдетпи, укукпу ушундай көрсөтүлүп калган да. Демек, мисалы, бирөөгө аккредитация бербей койсо, журналист кире албай калат. Ошондой бир мындай көрүнүштөр болгон да. Эми эл аралык ошо стандарттар боюнча аккредитация бул мындай укук берилүүчү маселе эмес да. Бул бир мындай привилегия деп койсок, бул журналисттердин баары кирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок, мисалы, аккредитациядан өткөн, ошол сот алдында аккредитациядан өткөн журналист болсо, ага алдын ала айтып, мондай бизде соттук процесстер болот, анын расписаниясы мындай, саатынча да болот. Алдын ала мындай айтып привилегия эле бере турган да, мисалы. Журналисттердин баары киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Бирок аккредитациядан өткөн журналистке алдын ала мындай маалымат берип, алдын ала киргизип дегендей, ошого мындай привилегия да. Аны биздин ушу мыйзам долбоорунда биздин дагы журналисттерге ошол аккредитациядан өтүш керек деген көрсөтүлүп калган болчу. Ал журналисттер ошого дагы мындай нааразыдай болуп көрсөтүп, анан ал ченемдер дагы алынды. Бирок ошол эле кезде эл аралык журналисттерге, эл аралык массалык маалымат каражаттарынын журналисттерине аккредитация калды. Ал аккредитациялар ошо биздин Тышкы иштер министрлиги тарабынан өткөзүлө турган болуп турат. Бирок ошол бунун тартиби ошо министрлер кабинетинен таризделип, аныкталып, тартиби көрсөтүлүш керек деп да жазылып калды. Бул жерлери мындай компромисстүү варианты болуп калды. Ушул журналисттер эми кээ бирки биздин журналисттер ушул эл аралык BBC дейбизби, башка бир мындай чоң массалык маалымат каражаттарынын журналисттери да болуп иштейт экен. Алар эми аккредитациядан өтүш керек, анан дагы бир немелери ошого мындай кызуу талкуулар болду. Бул кичине жанагындай эл аралык стандарттарга туура эмес келип калат. Журналисттердин баары эле бир деген бир мындай позиция бар. Бирок ушул компромисстүү варианты ушул жерде биздин массалык маалымат каражаттарынын журналисттерине аккредитация кереги жок. Ал эми чет өлкөлүктөргө керек деген ушул компромисстүү варианты болуп чыкты. Андан тышкары дагы журналисттерге берилген укуктар боюнча дагы маселелер болгон. Мисалы, ушул интервью же болбосо интервью макул, жанагындай бирөөнү сөзүн жаздыруу же болбосо мындай ошол кызматтык ордундагы кишинин сөзүн жаздыруу маселелеринде сөзсүз түрдө анын макулдуулугу гана керек деп ушундай мындай жазылган жерлер бар болчу. То есть ошол эле журналисттик иликтөөгө же болбосо бир журналисттердин жумушуна мындай неме боло турган жерлер болуп калышы мүмкүн болчу. Алар дагы алынды.
эске алынып, алар да өзгөртүлдү. Анан ушул журналисттердин жоопкерчиликтери боюнча да, массалык маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги да боюнча түзөтүүлөр киргизилди. Буга чейинки варианттарында ошол айрым гана жерлерде же болбосо айрым гана кызматкерлердин гана сөздөрүн мындай тарката турган болсо, ошондо гана журналист мындай бошотулат эле да жоопкерчиликтенчи. Мисалы ошол эле депутат жолдо баратып бир кыйкырып бир нерсе кылып мындай неме кылса, ага жоопкерчилик жок. Ал сөзсүз түрдө бир жогорку кеңештин заседаниясында гана сүйлөсө, мисалы ошондо гана жоопкерчиликтен бошотулат депчи. Азыр публичный местода, публикалык жерде гана, жерде болсо эле сөз сүйлөсө, ошону чагылдыра турган болсо, журналисттер бошотулат деп дагы вариант азыркы бизде иштеп жаткан ошо мыйзамда көрсөтүлгөн ченем ошол бойдон калды. Же болбосо ошол түз эфир болуп атканда дагы, адам эмнени сүйлөйт, журналист билбейт да. Анан ошондо дагы жоопкерчиликтен бошотулуш керек деген да ченем калды. Бирок мурунку варианттарында долбоордо өзгөртүлүп келген болчу. Ошол азыркы биздеги иштеп аткан мыйзам, 95-жылдагы мыйзамдын ошол нормалары бирок калды. Бирок алар дагы мындай кандай деп айтсам, жакшыртылып, мындай жаңылап жазылып көрсөтүлдү. Эми кайсыл беренелер, башкача айтканда эмнелер жетишпестиктер бул мыйзам долбоорунда? Албетте бул коомдук ушул бизде телевидение боюнча башка ушул өлкөлөрдө коомдук болуп мамлекеттик жок да. Себеби дегенде коомдук болгондо массалык маалымат каражаты бул көз карандысызыраак болот деген ишенич бар. Мамлекеттик болбош керек, мамлекеттен каржыланса дагы бул өзүнчө бир механизмдери, ушундай бир каржылоо болуш керек. Ошол көз карандысыздыгын мамлекеттик органдан ошол көз карандысыздык боло тургандай кылып механизмдерин көрсөтүш керек да. Ошого бул мыйзам долбоорунда эми ошондой коомдук массалык маалымат каражаттары көрсөтүлгөн жок. Ошол эле аккредитация эл аралык журналисттерге калды. Ошого окшогон бир мындай мыйзам долбоорунда ченемдер калды. Бирок мен ойлойм, эми кабыл алып бир айрым бир убакыт келгенде же болбосо дагы бир неме кылганда бул мүчүлүштүктөр дейбизби же бир убакытка жараша бир кабыл алынып калган чечимдер дейбизби, ошолор өзгөрүлөт го. Анан негизи ушул акыркы жылдары журналисттерге тиешелүү 2-3 мыйзам сунушталбадыбы? Айрымдары кабыл алынды. Анан бул мыйзам долбоору кайсы бир чиновниктин же бизнесмендин кызыкчылыгы үчүн гана иштеп, мындай кандайдыр бир цензурага алып келбейби бара-бара, эгер өтүп кете турган болсо? Эми андай бир цензура болбойт деген дагы нормалар кирген бул мыйзам долбоорунда. Кыргызстаныбызда цензура болбош керек деп конституцияда да жазылган. Эми мындай да, ар бир мыйзам иштеш үчүн буга бир акча каражат, саясий эрк, анан ушу юридикалык мындай оформление дейбизби, кабылган ушу мыйзам. Бул мындай 3 нерседен мындай
толук мындай неме боло турган болуш керек да. Биз азыр мындай мыйзамдуу өзүнүн баягы оболочкасы, оформлениясын алып келип неме кылып атабыз да. Мен ойлойм, мындай саясий эрк бар. Массалык маалымат каражаттары, журналисттер өздөрүнүн укуктарын билиш керек, өзүнүн милдеттерин да билиш керек. Анан бир ошол цензурага жол бербей турган мындай бир талаптар, ушул бир чектер дейбизби, каралып, журналисттер да иштеш керек, коом иштеш керек, мамлекеттик органдар да иштеш керек. Цензура өзү эле мындай демократиядан же болбосо адам укуктарынан алыс алып кетиши мүмкүн. Ошого мындай өтө этияттык менен мамиле кылып, ар тараптуу карап турса, мен ойлойм, конституцияда жазылса, башка бир бүт эле укуктук ченемдик актыларында жазылып турса, андайга жол берилбеш керек. Жакшы, акыркы суроомду узатайын. Негизи ушул мыйзам долбоорунун кереги бар беле, себеби бизде башка мыйзам долбоорлору дагы бар да, журналисттин ишмердүүлүгүн мындай тиешелүү болгончу. Эми мындай да, эгер мыйзам долбоору эми ар тараптан караш керек да. Эгерде бүгүнкү күндө ушундай бир өзгөртүүлүү, жакшы жагына өзгөртүүлүү эми бир мүмкүнчүлүк болуп атканда деген маселе турса, өзгөртпөгөнгө эмне азыркы иштеп жаткан мыйзам 95-жылы кап айтпасам кабыл алынган. Ошол бойдон айрым эле бир өзгөртүүлөр киргизилип, мындай практикада дагы көптөгөн суроолорду кээ бирки учурларда жаратып калчу да. Биз айтып жүргөнбүз буга чейин, эми азыр буну өзгөртүш шашылыш эмес депчи. Бирок эми мындай кабыл алынды, ошо жумушчу топ иштеди, ошо өкмөт тарабынан кабыл алынып, жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Эми ушуну менен иштешибиз керек, сунуш беришибиз керек. Сиздер да, массалык маалымат каражаттары, журналисттер да активдүү болуп карап, өздөрүнүн ой пикирлерин айтып турса да өтө жакшы болот. Анан мындай да, массалык маалымат каражаттары дегенде эле ошол эле мыйзам менен эле иштейбиз, жашообуз ушу менен эле болот дегенден да алыс болуш керек. Массалык маалымат каражаттарынын укук талаасы бул мыйзамдан дагы көбүрөөк да. Жазык кодексинде, жарандык кодексинде, ошол журналисттердин профессионалдуу ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамында, ошол эле жалган маалыматка каршы деген мыйзамда, ага дагы журналисттердин, ошол интернет сайттардын көптөгөн бир өздөрүнүн карама каршылыгы көрсөтүлүп жатат. Бүт ошол мыйзамдар журналисттердин ишмердүүлүгүн же болбосо ошол массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүн карайт да. Анан бул ошол система, мисалы бирөөнү эле оңдоп, бирөөсү эле жакшы боло турган болсо, калганы начар боло турган болсо, ал дагы мындай жакшы эмес да. Бара-бара ошолорду дагы өзгөртүп, айрымдарын алып койгонго дагы жумуш алдыда. Жакшы, Нурбек мырза, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сиздер менен Политклиника медиасынын тет-а-тет программасы болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. YouTube каналыбызга, Facebook баракчаларыбызга жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.